akam janına. Bolbosa айыл эли чогулуп жолду тособуз. Аламидин районуна караштуу Мраморна айылындагы 11 жылдан бери бүтпөй келе жаткан суу көйгөйү жетер жерине жетти көрүнөт. Бүгүн айыл тургундары жапырт көтөрүлүү нааразычылыктарын айтып чыгышты. Анткени суунун тартыштыгынан улам айылдыктарга айдоо жерлери тургай, бакчаларына суу берилбей калды. Bir чечим чыгаралы, бирдеме кылалы. Мындай болбойт. Фактически азыр мына канча деген жер суу жок. Айылга суу бербей калдык силер үчүн. Негизинен Мраморна айылында жашаган 400 түтүн калк сугат сууну 2 суу сактагычтан алып колдонуп келген. Бирок алардын бирөөсү 1995-жылы Аламидин райондук администрациясынын шалаакылыгынын арты менен Интерсоюз аттуу ЖЧКнын колуна өтүп кеткен. Айылдыктардын айтымында Интерсоюз ЖЧКсынын ээлери биринчи көлдө топтолуп турган сууну ачып жиберишкен. Учурда экинчи суу сактагычта болгону 1 жумага жетерлик суу топтолуп турат. Көйгөй бүгүнкү быйыл чоң көйгөй ушул биринчи жолу. Суу кургатылган эмес. Ошончо жылдан бери суу кургатылбай колдонуп келген убактысы менен. Бул 10 күндүк суу, бул күндүк суу. 10 күндүк сууну күндүк сууга 10 күн сайын потреблениега берип турчубуз. Азыркы күндө 10 суу жок, суу сактагач. 1 күндүк суу дагы азайып түгөнүп баратат. 1 жумалык ашып кетсе суу калды болду. Дыйканчылык менен жан баккан айылдыктар суунун тартыштыгынан кыйын абалга кептелишти. 35 жылдан бери Мраморна айылында жашаган Курманбүбө Сасанова 7 гектар жерди иштетет. Быйыл суунун жетишсиздигинен түшүм албай калуу коркунучу турат. Элдин баары мына азыр эмеге батып турат, жандарына күч келип аябай кыйналып турат. Жерлердин баары соолуп турат. Айдаган арендаторлор тытып келип атат. Эл муну алам деп ойлобосун, биз президентке жере барабыз. Биз колубуздун жеткен жерине жере бардык, бирок мунун биздин сөзү сүйлөгөн жок, элдин сөзү сүйлөгөн жок. Ал эми жеке ишкер Анатолий Тихий 10 жылдан бери айылдын четинде балык өстүрөт. Болгон каражатын убактысын дал ушул ишине сарптаган. Эгер суу келбей калса, кыска убакытта банкротко учурайт. Делал большие затраты, несколько раз в больницу. Көп каражатымды, күчүмдү жумшадым. Жакында эле балык кое бергем. Азыр болсо сууну токтотуп жатышат. Менден ылдыйда да кишилер бар. Суу келбей калса, анда иш токтойт, банкрот болом. Люди сидят. Воды нету, как мы будем? И это все пропадет. Айыл тургундары 11 жылдан бери Интерсоюз ЖЧКсы менен соттошуп келе жатышат, бирок майнапсыз. Чүй областын сотунда биз могу жайыт комитети, АВП, айыл өкмөттөр сотко берип бизди убакыт өткөндүгүнө байланыштуу иск айда алмасты деп биз баарыбызды уттуруп салган. Анан ошондон дыйкандардын атынан бере баштаганбыз. Айылдык аймактын жайыт комитетинин башчысы Куатбек Осмоналиевдин айтымында Интерсоюз ЖЧКсынын кызыкчылыгы 400 түтүн айыл элиникинен өйдө турбашы керек. Эгер суу маселеси чечилбесе, айыл тургундары стратегиялык маанидеги Манас эл аралык аэропортунун жолун жапканга чейин барат. Бул айла кетти, болбосо айыл эли чогулуп жолду тособуз деп атат. Биздики мына буякта аэропортубуз бар, СЭЗибиз бар. Эгер биз дүрбөп чыксак, буга чейин чыгып жүргөнбүз да митингге. Дүнкү эле дейт, башка жердегидей эмес биздики. Стратегический трассада турабыз биз. Суу талашы айылдыктардын көкөйүнө көк таштай тийиптүү көрүнөт. Алардын акыркы үмүтү эле президент Сооронбай Жээнбеков элеттиктер өлкө башчысына кайрылышып, бул маселеге чекит коюп берүүсүн өтүнүштү. Şu bir katında salmağın bir ökmötkö kengep aşıgırak koyup durup oşol katınga çeçip koygon sottor akmak dedi. Eğer akmak bolbosa ушунча элди ойлобой беле. Суу жок. Жатабыз какыраган жолдо, каяктан болсо ташып, балдар 5 литрлик баклажкада суу ташыйт. Мен чындыгын айтканда ошо жерге жете албай атам, ошо Сооронбай акамдын жанына. Барганда ошо киши менен барып, мен үйүмдө 1-2 күн жашатат элем, кандай болот экен деп. Бардыгы тааныйт мына Мраморна айылдын тургундары. Bir айыл өкмөтү толо азыр кургап калды. Эми Кудай ырыскыдан койбосун, убактылуу нерсе бул бардыгы чечилип берсе керек. Сооронбайга жетип эле калса чечиле турган нерсе да, бул